Супер инфо гезитинин 10 жылдык мааракесине карата ар апта сайын гезитибиздин жааматында узак убакыт иштеп өз салымын кошкон адамдар менен маек курууну салтка айландырып алдык. Бул жетекчилердин бири Азиза Сатимбекова аттуу айым менен маектешүүнү туура көрдүк. Супер инфонун мектеби бир караганда жеңил көрүнгөнү менен чын-чынына келгенде татаал. Бул мектептен татыктуу кадрлардын өсүп чыгып жатканы Азиза айымдын 2010-жылы медиа менеджери наамына ээ болгондугу далилдесек болчудай. Негизи мен филология факультетинде окугам да, бизде журналистикамда кошумча адистик катары болчу, бирок журналист болом деп деле ойлогон эмесмин, мындай өзгөчө деле кызыгуум деле жок болчу да. Эми окууну бүткөндөн кийин кандай иш кылса буйруганын көрөм деген эле ой менен жүргөм. Ошол учурларда сканворд гезиттер аябай популярдуу болчу да, мода болчу сканворд толтуруучу. Биз да ошол сканворд толтурчу элек. Анан карап көрсөм что сканворд түзүү мындай аябай эле жеңилдей сезилди да мага. Анан мен да түзүп көрбөймүнбү деп түзүп көрдүм биринчисинчи. Эми ал түзгөн сканворддор менен бир укмуш. Мындай ортолорунда калып калчу, ал калып калгандарын айлантып келип туруп стрелкаларын ар башкача коюш мындай ушундай эле болчу. Анан буларды эми эмне кылам деп анан тиги Ош базарда бир гезит саткан күркөгө барып, анан гезиттердин баарын артынан карап туруп блокнотума тиги көптөгөн эмелерди, редакциялардын номерлерин жазып алдым да. Анан аларга болсом үйгө барып чекеден чала баштадым. Чалсам бирөө албайбыз деди, бирөө алабыз деди. Иш кылса ар кимиси айтып анан бир гезитке токтолуп калдым. Анан аларга барсам алышты, бирок алган менен мындай акчасын бербейт экен да алар. Берет экен, артынан чуркатып жүрүп, чалсаң тиги вторник кел дейт, вторник чалсаң среда кел дейт, среда чалсаң пятница кел дейт. Мен дагы көгөрүп айткан убагында чалам же барам, иш кылса ошентип артынан чуркатып деп бир акча алгам да. Ошол деле мен үчүн бирок чоң акчадай сезилген. Анан бирок ошондон кийин аларга бергим келбей, анан кайра башка гезиттерге чалып баштадым да. Анан ошол бирөөсү мен ошо кайсы гезиттерге чалганымды эле эсимде жок. Ошо жазып алган эле телефондору менен чалып атам да. Анан ошо бир телефонго чалсам бир үнү аябай жагымдуу бир кыз алып, анан кийин алабыз, алып келгиле деп адресин айтты. Айткан адреси менен барсам, ошол супер инфо гезит болуп чыкты да. Ал кезде ошол супер сканвордтор деген көбүрөөк эме негизги гезит ошол болчу. Супер инфо болсо мындай өзгөчө көп деле мындай өтө популярдуу боло элек болчу, гезит болчу да. Анан ал кезде ошол тиги Академия науктун химия факультет, химия институту жагында бир кичинекей баары эле айтып келе атпайбы, кичинекей офистегидей эле эмес, бир бөлмөлүү, ичине кирсең капкараңгы, светти күйгүзмөйүнчө мындай капкараңгы да, анткени терезелери жок болчу да. Анан бирок ошол учурда ошол кабинет деле мен үчүн мындай аябай сүрдүү, ушундай болуп сезилген да. Анан барсам ошол Атыркүл деп сөз болуп келет атпайбы буга чейин деле. Ошол главный жок, башкы редактордун жардамчысы болчу, орун басары. Ал болсо мени аябай жакшы тосуп алып, сканвордторумду алып, кайра жакшы узатып, ушинтип койду. Анан ошол нерсе мен алиге чейин мындай истеген сайын мындай ичим жылыйт да. Бир өзүм студент болсом, анан кийин ошентип бир-эки сканвордумду алып келдим. Алар болсом алып келип газетага чыгаар менен эле акчасын беришчи да. Анан ошол нерсе 70 сомдон берчи, мен алиге чейин эсимде, бирок ошол 70 сом студент үчүн эми чоң эле акча болчу ал кездерде. 2003-жылдары аябай сүйүн үчүн көпкө жетиптим эле. Анан ошентип 2-3 сканвордун бергенден кийин эле Атыркүл чалып калды да. Мен мындай баягындай баш аягы жок түзгөнүм менен мындай дээримде бир нерсе бар экенин Кылычбай эке байкады окшойт, ошол жумушка чакыртыптыр. Атыркүл телефон чалып, бизге иштебейсиңби деп калды. Анан мен иштей албайм го, мен окуйм да десем, иштеп болбойт, окусаң деле тиги окуудан сырткары неме иштей берсең болот деп, анан ошого жараша мага шарт түзүп беришти. Күн сайын тиги саат мисалы түштөн баштап кечке чейин деген сыяктуу болчу. Анан ошо башында сканворд түзүп эле, ал кезде негизги неме көбүбүз сканворд түзчүбүз да. Жазган бир эле адам беле ушундай болчу. Анткени тексттер аз эле болчу да. Супер инфо деген гезит бар болчу, бирок анын ичинде көпчүлүгү сканворд, 50% сканворд, 50% материалдар болчу. Атүгүл даже андан дагы аз болчу да материалдар.
ошентип жүрүп эле андан кийин корректор болдум. Мен эми ал кезде филологияда окуйм. Грамматикасын жакшы билем кыргыз тилинен. Анан мээм свежий дегендей анан тиги сканер түзөтүштү артына туруп алып эле тетерге экөө келет, тетерге үтүр келет. Тетерге бир эме калып калды деп эле ушинтип айтып берчүмүн да. Гүлмирага, Атрыкүлгө анан айрыкча ошол Гүлмира. Мен мынтип жаман аябай жаман көз менен карап туруп анан кийин мынтип оңдоп койчу. Анан тиги өзүм жаңы эле келип алып аларга кыйын болбосо мени жаман көрсө керек да. Анан тиги азыр айтсам мойнуна албайт бирок ошентип эле депчи. Ошондон татаган корректор болуп калды. Анан ошону Атрыкүл байкап анан Кылычбайкеге айтса керек го. Анан мени корректор кылып шайлап коюшту. Анан корректор болуп баштадым. Мени кичинекей деп мындай жаңы келгем, анан жашмын, анан тиги элпек болчумун, анан тапанча деп коюшту. Тапанча деп анан полда жудуруп коюшкан. Мен ал кезде мындай намыстанчу деле эмес, мен тескерисинче мындай мен үчүн ошол деле мындай сыймык эле болчу да. Жудурган эмес, жаза бергениби ал мындай. Жок, кадимкидей эле штаттагы пол жугуучу кылып эле да. Кандай эми сканерда түзчүмүн, корректордо болчумун. Эртең менен таң атпай келип, караңгы кездерде айрыкча кыш мезгилдердечи. Анан айтмакчы баягы немеден көчтүк да ар жака. Ал уже ремонт болгон, жакшынакай офис болчу. Биз үчүн аябай жаркыраган сонун офис болуп калды да. Эми ошол эле академияны окудум, башка институтуна. Күнгөй бетине. Анан анын полун жууганда эле мындай баары жаңы, өзүнчө эле мындай кандай десем ырахат менен жуучусуң да. Анан ошо үйүм да жакын болчу. Анан кышында ошол эртең менен караңгы болот го. Анан пока эч ким келе электе деп анан караңгы кезде эле келип туруп анан пол жууп, анан дальше калган иштериме жетишчүмүн да. Анан ага деле кадимкидей акча алчумун, айлык алчумун да, пол жууганга деле. Канча алчусуз эле айлык? Мен эсимде жок азыр, бирок кадимкидей эле алчумун. Кийин тиги жуубай калганда неметкем кадимкидей. Күнү жууп берсем болмок да. Ошентип эле. Акча шилтештешпейт деп коюшту. Кылычбайке кадимкидей эле бул пол жууганын айлыгың, бул болсом тиги корректорлугун айлыгың, бул сканер түзгөн гонорарың деп ушинтип эле берчи. Жеңил эч нерсе жок эмес, анан ошол учурда баягы кыйынчылыктар да болгон чыгар, Суперинфо кезинде иштеп жүргөндө. Кыйынчылыктар дегенде эми кыйынчылыктар деп эмнени айтсак болот? Биз эме кылчубуз да. Ошо жума сайын түнү калчубуз да, таң атарда калчубуз, таң атарга чейинчи. Анан ошол кезде эле мындай эме деген принцип бар болчу бизде. Бирөө бардыгы үчүн, бардыгы бирөө үчүн дегенчи. Мисалы, кичинекей эле бир эле кишинин жумушу калса деле ошол үчүн баарыбыз отура берчүбүз да. Газета чыгарга ошо бир күн калгандачы, анан баарыбыз отуруп, анан ошол бир ошондо эч ким деле эчтеке кылчу эмес, жөн эле карап, ошону күтүп отура берчүбүз да. Мисалы, эме верстка калса, ошо верстка бүткөндөн кийин корректор мен карашым керек, анан иши жок, мындай түздөн түз тиешеси жок адамдар деле мисалы жууптуу редактор сөзсүз калчу, зам редактор сөзсүз калчу, Кылычбайке атүгүл өзү калчу. Анан ошентип таң атканга чейин деле отура берчүбүз. Анан таң атканда тиги биздин үй жакын болчу да, айтып атпаймынбы, анан баарыбыз тиги азыркы Азамат, Кан Межелер бар болчу, ошол Атрыкүл, Гүлмира болуп баарыбыз анан биздин үйгө баары узун кол төшөк салып туруп анан 1-2 саат уктап анан кайра келчүбүз да. Биз барып уктаган, биз барып жатып төшөк салып жатып атканда болсо менин иним эме базарда иштечү да, анан ал болсом туруп алып жумушуна кетчү да. Анан бир жолу ошентип таң атарда кетип атсак, бир эме милициялар токтотуп машинасынчы бизди мындай көчөдөгү кыздар деп ойлошту, чындай окшойт да. Анан алып кеткенге аракет кылган да бөлүмгөчү. Анан биз бирок түшкөн эмеспиз, конечно, машинасына түшүндүрүп айтып анан мындашып кеткенбиз. Ушундай уйкудан калган учурлар аябай көп болчу. Уйкудан калган учурлар. Жалпы жамаат бир туугандай болуп калса да керек, э? Аябай бир туугандай болуп, өзгөчө азыр кандай билбейм, ошол учурларда мындай чакан жамаат болсоң андан бетер мындай ынтымагың бекем болот го. Ошол сыяктуу аябай ынтымактуу болчубуз. Ошентип 2-3 саат уктап алып, анан кайра планеркага келчүбүз да. Мына Суперинфодо 5 жылдан ашык эмгектендиңиз да. Анан кийин ошол учурда эмне таптыңыз, кандай ийгиликтерди жараттыңыз деген суроомду. Мен өтө көп нерсе таптым десем болот да. Даже мындай
мен турмушуму бүтүндөй мындай өзгөрттүм десем болот да, тиги суперинфонун артынанчы. Анткени мен берге келбесем, балким базарда эле иштеп калмакмын, балким же болбосо айылга кетип кыргыз тили, кыргыз адабияты мугалими болуп калмакмын. Анан кийин бирок мени ошол тагдыр ушул жерге айдады. Ошондайынан мен азыркыдай күн көрүп отурам десем болот да. Так суперинфодон мен эмне үйрөндүм? Албетте биринчиден тажрыйба алдым. Өтө көп, өтө чоң тажрыйба алдым десем болот да. Анан вот ушул нерсенин арты менен азыр эми өзүм жеке гезитимди иштетип атам. Кылыч байкенин тажрыйбасын алдым. Мисалы мен азыр Кылыч байкени турайын же ага окшошоюн деп мисалы аракет кылбайм. Бирок ошол нерсе мындай түшүнүгүмө мээңе сиңип калат экен да. Анан ошол нерсени мен азыр билинбегеним менен өзүмдүн жумушумда пайдаланып атам десем болот да. Анын принциптерин, эрежелерин өзүмдөй кылып колдонгонго мисалы мен азыр шартым деле жок, эми аны өзүмдөй кылып турай албайм албетте, бирок айрым жерлери мындай билем да мен. Себеби мен көп нерселерди билдим кийин. Тиги көрсө деген мен ойлочумун мурда, эми жеке гезити бар адамдардын баары, гезит ээлеринин баары Кылыч байкедей деп ойлочумун да. Гезит ачыш үчүн Кылыч байкедей болуш керек. Ошондой билимдүү болуш керек, ошондой иш билгү болуш керек, ошондой сапаттардын баарына ээ болуш керек деп ойлочумун да. Ошон үчүн мен эч качан гезит ача албайм деп ойлочумун да. Бирок мен суперинфодон кеткенден кийин бир 4 айдай башка гезитте иштедим. Ошол учурда мен мындай көзүм жетти да, мен деле гезит ачып иштете алармачы. Анткени мен баягы ойлоп жүргөн нерсем таптакыр тескерисинен чыкты да, наоборот болуп чыкты. Көрсө ошол биздеги мындай гезит ээлери бир дагы бирөөсү Кылыч байкедей эмес экен да. Ошону мен ошо кийин билдим да. Мына башкаларга мурун көп деле аралашчу эмеспиз, башка гезиттерге, башка журналисттергечи. Анан кийин эле аралашып баштагандан кийин көрсө башкача экен да. Анан айтышат мени Кыргызстанда бир гана ошол мен ойлойм жанагы Раматов Эшимканов болчу экен, анан Кылыч байке эле болчу экен да, могу басма сөз тармагындачы Кылыч байке эле экен. Бирок экөөнүн стили бирок эки башка. Жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү эме жактары окшошуп кетет экен да, көрсөчү. Анан ошол эмне таптым, ошону таптым. Аяктан мен тажрыйба албаганда азыр иштете алмак эмесмин. Азыр болсо мынакей буюрса жакшы жолго түшүп калды биздики делечи. Көптөгөн кыйынчылыктардан кийин өзүм ошо намыскөйлүгүмөн, өжөрлүгүмөн улам тургузуп кеттим десем болот да бүтүначы. Жеке жашооңуз туурасында да айтып кетпейсизби? Мен жеке жашоому дагы суперинфо себеп болгон десем болот да, мен сүйүктүүнү тапканымачы. Анткени жана X фото деген азыр деле барбы ошол рубрика? Ушундай болчу, ал кезде мындай зданияларды катчубуз да. Анан зданиялардын мындай бир ячейкасын ачып коюп, анан окурмандар таап бул деген шаардагы бул деп айтып берчи. Анан ошондо бир понедельник күнү эсимде 10-до башталчу, ошол 10-ду күтүп отурсам, саат 9-дарда эле бирөө чалып эле мен таптым эле жана оондун зданиясы экен, ошол мен таптым, ошол 200 сомду мага эле берип койгачы деп эле ошентип атты. Жок байке, бул деген оюндун шарты бар өзүнчө, тиги 10-до башталат, анан чалыңыз десем, эми айтып койсоң эмне болмок эле, аябай честный экенсиңер деп эле анан сүйлөшүп кеткенбиз. Анан жок деп коюп койгом. Андан кийин ошол X фотону шылтоо кылып эле чалып жүрүп, анан ушинтип сүйлөшүп кеткенбиз да. Анан бир 4 айдан 5 айдан кийин жолуктук. Анан ошо ортодо сүйүү пайда болду. Биринчи жактыруу пайда болду, анан сүйүү пайда болду. Анан таптакыр тиги бири-бирибизди жашай албагыдай бир абал пайда болду. Анан эле ошентип баш кошуп азыр 4 жашар Нуртелек деген балабыз бар. Ошо. Азыр эстеп калат чыгасыздар ошол күндөрдү. Аябай эстейбиз. Ал ошол күндү эстеген сайын сен аябай честный болчусуң, сен жумушуң аябай берилген болчусуң. Ошондо айтып койсоң эмне болот эле деп эле ошентип атам. Мен эмнеге айтам? Буга чейин суперинфодо иштеп кеткен бир топ кызматкерлер менен маектешкенде баары эле жетекчибиз Кылычбек Камчиевичти макташат. Балким сиз билбеген сырлардан ачып беретирсиз, же жаман сапаттарын байкагандырсыз деген суроода узатып калдым. Жаман жагы деп эмнени айтса болот? Мен адам катары анын жакшы жагын, жаман жагын мындай талдап отурганга укугум да жок, акым да жок. Бирок жетекчи катары мен так эле айта алам, ал идеалдуу жетекчи болчу да. Мен айтып атпаймынбы жана мындай. Ал
кандай десем, заманбап жетекчи, ал иштин көзүн билген жетекчи, ал мындай кыраакы аябай тиги алдын ала билет да бардык нерсеничи. 2 жыл мурунку, 3 жыл мурунку нерселерди ушундай бир касиети бар адам деп айта алам да. Анан дайыма өнүктүрүп, өстүрүп турууну каалайт. Кызматкерлерине мисалы стимул түзүп бергенди эң жакшы билет. Иш кылсам мындай чын эле мен буну дайыма эле айтып жүрөм да, кайсы жерге барбайын, жакында эле бир телевидениеге барып деле айттым ушундай деп. Анан өткөндө бирөө айтып атпайбы, сен кичке эле Кылычбай экеңди мактай бересиң депчи. А мактай турган адамды эмнеге мактабаш керек? Мактай турган жери болсо мактайсың да. Анан жаман мындай жумуштагы жаман сапаты катары деп ошол биз айыппул салганын жаман сапат катары эсептечүбүз да. Мурунчу кичке эле салып берет эми, эмне болмок эле эми депчи. Анан анткени айтып атпаймынбы, ошо көпчүлүк учурда кээде ошо башында ушундай болчу да, бирок мен андай болгон эмесмин албетте. Көп болсо бир зарплатамын 10%, 5% алган айыппул катарычы ушундай учурлар болсо болгондур. Бирок кээ бирлер бар болчу, айлыктарын алдырып, андан тышкары дагы карыз болуп калгандарчы. Ошондой учурларда биз туура эмес катары көрчүбүз да ошол нерседичи. Анан бирок мен азыр ойлоп отурам да, мындай өзүм жетекчи болуп, өзүм бир кичинекей болсо деле бир жамааттын башчысы болуп, ошол нерсенин туура экенине мен эми ишенип отурам да. Ал болсо деле бир ыкма экен да, жакшы ыкма экен. Урушпайсың, нервиң кетпейт. Жөн гана раз ошондой жоопкерчилиги жок мамиле кылдыбы, демек ошол акча жагынан жаза катары ошол нерсени колдонгон бул туура нерсе экен деп ойлоп калдым да. Ошол кийин мен деле колдоном деген оюм бар да, ошол нерсеничи, ушул ыкманы. Акырында ошо мынакей Суперинфо быйыл 10 жашка толуп турат, анан каалоо тилектериңизди өзүңүздүн ой пикирлериңизди билдирип өтсөңүз болот. Да, каалоо тилектерим биз мурда ошол Суперинфо ачылгандан баштап качан кандай жакшылыктар ар бир майрамды калтырбай Кылычбай эке кафелерге алып барат да, элдин баары эле айтып келип атпайбы. Анан бирөөнүн туулган күнү болобу, кайсы бир майрам болобу, иш кылса отурган сайын тост сүйлөгөндө тираж өссүн дей берчүбүз да. Анан кайсы бир жылдары эсимде, иш кылса бир жаңы жылда айттык, эмки жыл жаңы жылда ушулдан мисалы 2 эсе көтөрүлсүн тиражы десек айткандай болгон да. Ишенбесеңер салыштырып көрсөңөр болот. Чын кийинки жаңы жылда ошондон мисалы биринчи жаңы жылда 30 000 болчу, менин точно эсимде. Анан кийинки жаңы жылда 60 000 болот атпайбы? 2007-2006 болуш керек. 2006-2007 болуш керек. 2005-2006 ушундай да. Анан ансыңарындай тиги дагы деле өсө берсин, бул Кылычбай эке үчүн чек эмес. Мисалы 100 000, 90 000 деген чек эмес да. Ал өзүнүн деле принциби ушундай да. Бул биз үчүн бул чек эмес. Аракет кылсаң, дагы алдыга умтулсаң, дагы замандын агымы менен кете берсең, бул дагы өсө турган нерсе да. Мисалы миллионго жетсин даже тиражы. Мисалы ошол учурларда 100 000ге жетсин деген бул мындай жомок болчу, а жомок ишке ашпадыбы. Ошол сыяктуу дагы жете берсин. Мен мисалы дайыма сыймыктанам, мен Суперинфодо иштегем, мынча жыл иштегем депчи. Анан ансыңарындай ошо миллионго жеткенде да сыймыктанып жүрөлү. Суперинфо бул менин мектебим. Ошон үчүн мен дайыма сыймыктанам. Силерге, кызматкерлерге, Кылычбай экеге дайыма ушундай эле энергия, ушундай эле күч каалайм. Дагы өсө бергиле, өнүгө бергиле, силердин артыңардан биз дагы кыбырап кете берели. Сиздин маегиңизге дагы рахмат. Балким Суперинфонун дагы 11 жылдыгында жолугушабыз. Буюрса. Жагымдуу маек куруп берген Азиза айымга ийгилик каалап берүүбүздү жыйынтыктадык.